Элдик медиа сайтынын кабарчылары даярдаган республикабыздын бардык аймактарынан алынган орчундуу жана маанилүү делген кабарларынын топтому менен тааныштырабыз. Студияда мен Наргиза Байөмүрова, саламатсыздарбы? Кыргыз-тажик чегара маселеси кайрадан козуп, дагы ок атуулар катталды. Автомат бергиле! Давай автомат берсин! Президент Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон чегара тууралуу телефон аркылуу сүйлөшүштү. Коопсуз шаар долбоорунда кат жеткирүү иштеринде көп мүчүлүштүктөр бар. Даректер илинбей калган учурлар бар. Мына ушул жана башка кабарлар менен кененирээк таанышыңыздар. Кече 13 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда жаңжал чыккан. Буга себеп Тажикстандын Ворух анклавынан өтчү Аксай тамдык жолунун курулушуна нааразы болгон тажик жарандары Ош-Исфана жолун жака өрүк аймагынан жаап салган. Мындан улам кыргыз жарандары Аксай айылындагы жолду тосушуп, натыйжада 200-гө жакын жашоочулары бири-бирине таш ыргытышкан. Тараптардын ортосундагы чырды токтотуу эки тараптын чегарачылары асманга ок чыгарууга мажбур болушкан. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында аталган чегара маселеси көтөрүлүп, ал жабык эшик артында каралды. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Кыргыз-тажик чегарасы боюнча жаңжал жогорку кеңештин күн тартибине киргизилип, жабык маалымат угулду. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун айтымында, кыргыз тараптан бир адам көкүрөгүнөн жаракат алган. Ал учурда ооруканада дарыгерлердин көзөмөлүндө. Негизи эле мындай чыр-чатактар жаздын келиши менен козголуп, барып эле эки элдин ортосундагы суу жер талаш, жол боюнча маселелерге такалат дейт Курсан Асанов. Сүйлөшүү гана жолу менен чечиш керек. Себеп дегенде бул чегара маселеси өтө кылдат мамилени талап кылат. Ошондой эле ар бир чегарада болгон чыр-чатакты тууру өз учурунда объективдүү тергөө амалдары жүргүзүлүп, тууру чечим кабылданып, элдер менен тууру түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошондой жол менен чечилет деген ойдомун. Сөзсүз түрдө кечеден бери. Эч ким эч жака кеткен жок. Эч ким кармалган жокпу? Жергиликтүү тургундар үйлөрүндө. Жок. Милиция кызматкерлери. Жок, милиция кызматкерлери эмне үчүн айтып атпаймынбы? Ошол чегара кызматкерлери менен бирге, ошол жерде башка укук коргондору, ички иштер министрлигинин ошол өздүк курамдары дагы ошол окуя башталгандан бери ошол жерде элдер менен бирге. Чагымчыл күчтөр дагы болушу мүмкүн деген Асанов кылмыш ишин козголорун кошумчалады. Тергөө амалдары эми башталгандыктан иликтөөнүн жыйынтыгы менен бир нече беренелердин негизинде козголушу ыктымал. Элдер бири-бирине караңгы түндө аябай кырдаалда курч болду, бири-бирине таш ыргытып, кээ бир үйлөрдү өрттөп, ошондой болуп кетти. Ошол ызычуунун жыйынтыгында кыргыз тараптан 2 үй, бирок адам жашабаган үй өрттөлдү, тажик тараптан дагы 2 үй өрттөлдү. Биз тараптан бир Audi машина, ошондой эле прицеп и бир жаран Кыргызстан жаранына ук тийип, азыркы күндө ал Баткен шаарындагы ооруканада турат, бирок абалы туруктуу. Тажик тараптын билдирүүсүндө дагы ал тараптан дагы бир канча үйлөр өрттөндү дешип жатат. Бир жараны тажик тараптар бизге кабар беришти, бир жараны каза болду и 5-6 киши жаракат алды деп. Бүгүнкү күндө кырдаал, ал жерде катуу ызычуу жок. Эки эл өз тарабында турушат. Чегара аймагында жашаган үй бүлөлөр өмүрүн тобокелдикке салып жашашат. Алардын коопсуздугу үчүн аскер адамдары үй бүлөлөрү менен көчүп барып жашашы керек. Мындай пикирин Алмамбет Шыкмаматов билдирип, бул аймактагы коопсуздукту караш үчүн миңдеген аскерлер турушу керек дейт. А жерде күнү түнү коркунучту да, кайсы күнү чагылгандай болуп чарт этип, кайсы күнү чатак чыгып кетет, эч ким кепилдик бере албайт да. А жерде күнүгө минут сайын, саат сайын кооптуу абал чегарада. Ошондуктан мен жеке оюмча, а жерде аскер казармасы ар дайым болуш керек. Кайтарып коргоп туруш керек. Баткен облустук чегара кызматы тарабынан чегараны кайтаруу күчөтүлгөн тартипке өткөн. Эл өкүлдөрү чегара маселеси тынчтык жолу менен гана эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде чечилиши керектигин айтышты. Белгилей кетсек, жеринде маселени кароо үчүн бүгүн эртең менен вице-премьер-министр Жеңиш Аразаков, чегара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршиев Баткенге учуп кетти. Ушул эле кыргыз-тажик чегара маселесин улай, акыркы жеткен маалыматтар боюнча кыргыз-тажик чегара арасында чыр кайрадан жандана баштады. Бир милиция кызматкерлерине ок тийип, жыйынтыгында эки тараптан тирешүүсү күч алды. Жергиликтүү тургундардын билдиргенине караганда, азыр чогулган эл чегарадагы курал жарактарды алабыз деп күч түзүмдөрүнүн буйругуна баш ийбей жатканына маалымдалды. Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасында, тагыраагы Баткен облусунун Аксай айылында 3 күндөн бери абал оор.
Учкундан жалын тутанат болуп, кечээ башталган эки өлкөнүн жарандарынын чыры ок атышуу менен коштолууда. Түндө чек арадан мылтык үнү жаңырып, тез жардам унаасы чакырылган. Анда тажик тараптан бир, кыргыз тараптан бир адам оор жаракат алган. Кыргызстандын жараны ооруканага жеткирилип, азыркы учурда бейтапканада. Учурда биз Баткен облусунун Баткен районуна караган Көкташ айылында турабыз. Бул Көкташ айылы ошол Тажикстан Республикасы менен чектеш жайгашкан аймактардан. Ал эми ошол кечээ күнү 13 март күнү Баткен облусунун Баткен районунун Аксай айыл аймагында ошол кыргыз тажик эки тараптын ортосундагы конфликт келип чыккан. Мына ушул конфликттен кийин Ош Баткен Исфана эл аралык маанидеги жолу азыркы учурда мына ушул жолго жергиликтүү тургундар чыгып, бул жерден каттамды токтотуп турушат. Эки тарапка дагы өтүүгө мүмкүнчүлүк жок. Ал эми буга чейинки маалыматтарга караганда бул жолдун ошол Көкташ айылы менен Тажикстан Республикасы чектешкен аймакта болсо, ошол тажик тараптагы жолду тосуп, автоунааларды, жеке жарандарды дагы өткөрбөй турушат. Ал эми кыргыз тарап болсо, ошол Варух анклавына кеткен Аксай айылындагы жолду тосуп турушат. Мунун артында кандайдыр бир күчтөр турушу мүмкүн деген пикирлер да соц тармактарда жазылууда. Бирок чырдын түбү кыргыз тарап айланма жолду куруп жаткандыктан келип чыгууда. Аксай Тамдык айланып өтмө жолу стратегиялык жактан маанилүү болуп саналат. Анткени ал жолдун бүтүшү менен Аксай, Самаркент жана Ак Татыр кыргыз айылдарынын тургундары Тажикстандын Ворух анклавына кирбестен эле Баткендин башка райондоруна жете алышат. Буга көнбөгөн тажик тарап ушундай кадамдарга барууда. Эми ушул жол салуу маселесинен чыр-чатак чыккан. Азыр эми биз тийиштүү органдар менен иштейбиз. Тажик тарапта келген, губернатор келген. Мен өзүм вице-премьер менен сүйлөштүм. Ал да келе атат. Буюрса азыр ушул эки мамлекеттин ортосунда бир ведомстволук комиссия түзүп туруп бир ар бир маселени талкуулап чыгабыз. Ошого карата жыйынтык болот. Албетте бул жерде чагымчылык күчтөр бар. Ошолорго алдырбагыла. Элдин тынчтыгы, тажик менен кыргыз элдин мындай ынтымагын бекемдеме аракетти жасайлык деп азыр жыйында өткөрдүк. Азыр эми жумуштарды жасайт. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков барып, дал ушул маселени тажик бийлиги менен талкуулап жатканда кайрадан башаламандык орун алды. Бир милиция кызматкерине ок тийип, жыйынтыгында эки тараптын тирешүүсү күч алды. Чогулган эл чек арадагы курал жарактарды алабыз деп, күч түзүмдөрүнүн буйругуна баш ийбей жатканын көрүүгө болот. Каякта калып кет, тажиктан арастабы? Автомат бергиле! Давай автомат берсин! Автомат берсин, давай! Автомат бергиле, давай! Бергиле! Бергиле автомат! Агла, давай автоматты! Агла! Агла! Автомат берсин ахыры! Ne oldu? Eseler bekle otursana biz kandı yukarı oturalım. Bazı nevreleri alıp getirin ama Мамлекеттик чек ара кызматы болсо октор эскертүү каттары атылганын, абал курчуп кеткенин ырастады. Мекеменин басма сөз кызматы жарадар болгон адам тууралуу маалымат такталып жатканын кошумчалады. Президент баш болгон өкмөт башчы, тышкы иштер министри бул маселени сүйлөшүү жолу менен чечүүгө өз убагында киришти. Жакын арада чечилип калат деп көптөр ишенүүдө. Сыргак Бактияр уулу, Элдик медиа. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон телефон аркылуу сүйлөшүштү. Бул боюнча аппараттын басма сөз кызматы маалымдады. Өлкө башчылары учурдагы кыргыз-тажик чек арадагы кырдаал боюнча талкуулап, эки мамлекеттин тынчтылыгы маанилүү экенин баса белгилешти. Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери келечекте мындай жагымсыз кырдаал жаралбайт деген тилектерин дагы кошумчалады.
Кара Буура суу сактагычындагы сууну райондун Бакайыр айыл аймагына чейинки миңдеген жерлерге жеткирүү үчүн Сарымсак каналынын курулушу башталды. Тендерден утуп алган 3 компания 3 жылдык мөөнөттө каналдын курулушун бүтүрмөкчү. Эгерде канал бүтүп ишке кирсе, кошумча 2000 гектар кайракы жер сугат жер катары пайдаланылмакчы. Каналдын курулушу менен район акими Баратбек Сыдыкназаров жана тиешелүү жетекчилер таанышышты. Бул тууралуу кийинки материалда сөз болот. Акыркы 10 жылдан ашык убакыттан бери Кара Буура районунун аймагындагы Сарымсак каналын куруу жергиликтүү дыйкандардын бирден бир көйгөйү болуп келет. Эми гана каналдын курулушу үчүн өкмөттүк деңгээлде тендер жарыяланып, андан 3 компания утуп алган. Каналдын курулушу 3 жылда толук бүткөрүлөт. Учурда каналдын жээгиндеги эски бетондор алынууда. Район акими Баратбек Сыдыкназаровдун айтымында каналдын курулушу бүткөрүлсө, кошумча миңдеген кайракы жерлер пайдаланылат. Сарымсак каналынын өзү жалпы суммасы 690 миллион сомдук да бул проект. Бул каналдар бүтүп калса, азыр дагы көрөбүз го 2000 гектар жер сугат жерге айланат да ушул каналдан. Азыр эми бул тендерден мынакей 3 компания утуптур. Суу курулуш, Какант суу, анан Бухара суу деди 3 эмеге бөлүп туруп. Бул башталышы, Сарымсактын башталышы ушул жер. 4-2 километрди ушул биз ойлоп атабыз, эми быйыл максимальный срок суугат башталганча жасап туруп, анан суугат башталганда обводной каналдар бар, ушул жака салып келет да. Сарымсак каналынын жалпы узундугу 23 километрге созулат. Бул Кара Буура суу сактагычынан тартып райондун Бакайыр айыл аймагына чейин барат. Буга чейин каналдын курулушунун бир бөлүгү бүткөрүлгөн. Ал эми анын ары ички чарба каналдар аркылуу айдоо жерлерге суу жеткирүү максатында учурда Бакайыр айыл аймагына 1000 дана лотоктор алынып келинди. Эми Сарымсак каналынын курулушу бүткөрүлсө, бул лотоктор кошумча ички каналдарга пайдаланылат. Сарымсак каналынын этегинде внутрикоско пайдаланып турган ички чарбалык каналдарга пайдаланып турган лотоктор болуп эсептелет. Бардыгы 5000 штук түшөттөшкөн, азырынча 1000 штугу келди. Булардын проектисинде өзү почванын, топурактардын анализин чыгара турган лабораториясы кошумча курулат. Сарымсак каналынын реализациялык жумуштары толук бүтүп кала турган болсо, биринчиден дыйкандар кошумча суу менен дагы и кошумча 2000 гектар жер менен дагы иштешип калышат да. Сарымсак каналынан бөлүнүп чыккан ички чарба каналдарга пайдалануу үчүн келген лотоктордон эми жакын арада долбоордо каралган 4000 дана лотоктор алынып келинет. Норузбек Шабдамек уулу, Чыңгыз Бокошов, Кара Буура району. Бүгүнкү элдик талкуу программасынын түз эфири коопсуз шаар долбоорунун алкагында жол эрежесин бузгандардын айып пулдарын жарандардын үйлөрүнө жеткирүүдө даректери такталбаган же көчөлөрү жок шаар тургундары ар кандай көйгөйлөргө тушуккан учурларда эмне кылуу керек жана кайда кайрылуусу зарыл экендиги талкууланды. Атты ошол биздин сунушубузду кабыл алат дагы постановление кылып кетирет. Ал постановление долбоор токтом бардык жерге мамлекеттик каттоого, Кыргызстан ошо Бишкек шаарынын аймагындагы бардык администрацияларга, райондордун баарына жөнөтүлөт да, бүт баарында болуш керек. Мына ушул маселе боюнча Кыргыз почтасынын аппарат жетекчиси Нимат Мавлянов жол эрежелерин бузган жарандардын үйлөрүнө бакыт каты айып пулдарын жеткирүүдө даректери жок же эскиси жаңы даректерге алмашып кеткендиктен почта адистерине бир канча оорчулуктар жаралып жаткандыгын айтты. Даректер илинбей калган учурлар бар. Себеби дегенде бизде көчөлөрдүн аты болгону менен үйлөрдө ошол үйлөрдүн баягы кезекки номерлери тагылбай калган. Өз кезегинде Бишкек башкы архитектуранын кызматкери Жылдыз Талантбекова шаар ичиндеги эски жана жаңы даректер толук такталып, такталар илингендигин жана шаардын чет жагында жайгашкан мыйзамсыз үйлөргө тиешелүү тармактардан атайын уруксаат болмоюнча даректер берилбей тургандыгын билдирди. Эгерде ал улицалардын бардык жана биздин атайын мыйзамдарыбызга, жоболорубуздун бардыгынын талаптарына жооп берсе, ошондо гана алар ошо көчөгө ат кое алышат да. Ал эми азыр аймактардан алынган чарба жаңылыктарына кезек берсек, аймактарды өнүктүрүүдө басым жасай турган негизги багыттардын бири айыл чарба тармагы экендиги өлкө башчысы баса белгилеп келет. Мындан улам жазгы иштердин алдында бүгүн Сузак районунда атайын облустук деңгээлдеги семинар өткөрүлдү.
Үрөндөрүбүз жакшы, былтыр жакшы. Батма Чойбекова Көк Арт аймагындагы Шерик Мамат үрөнчүлүк чарбасында эмгектенет. Буудай жана арпанын алдыңкы үрөөндөрүн өндүрүшөт. Бул күнгө өткөрүлгөн семинарга чакырылышкан. Облус аймагынан келген дыйкан фермерлер алардын өндүргөн товарлары менен таанышып жатышты. Элге үрөнгө деп сатып атабыз. Аябай көп неме алып атат элдер. Неме деп атат, 6 достойн деп коет, ошо кыргызча 6 кыр деп ушу аябай ошону. Анан ватан деп ватандагы аябай жакшы неме болуп атат. Жаңы урук да эми буларчы жаңы неме болот. Элдер эми улам жаңы алып келип турсаң, жаңыдан неме алып турушат экен, алып турушат экен. Бул иш-чара региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында өткөрүлдү. Барпа айыл аймагындагы Барпалык Улфатындагы айыл чарба кооперативинин тек сервисинин базасында жазгы тала жумуштарына даярдыктарды көрүү жана айыл чарба техникаларынын даярдыгын сапаттуу үрөндөр менен камсыздоого карата багытталды. 2019 жылы область боюнча түшүм боюнча 12633 гектарга күздүк эгүү, күздүк кылкандуу дан эгиндер эгилди. Бүгүнкү күндө 7000ден ашык күздүктан эгиндери жер септишине камсыз болуп, мындайча айтканда жалпысынан 57% аткарылды. Область боюнча негизги биз мына 19 жылга пландаштырдык. 155.900 гектар эгүүгө мынакей жазгы тала жумуштарын мына даярдыктар көрүп атабыз. Сузак району боюнча былтыркы жылда өндүрүлгөн товарлардын 71%-ын айыл чарба продукциялары түзгөн. Аны мындан дагы жакшыртуу үчүн учурда жергиликтүүлөр аракеттерин көрүп жатышат. Сырткы экспорттоо маселеси дагы жолго коюлуп калды. Райондо учурда агротехникалык талаптарды туура пайдаланууга шарттар түзүлүп олтурат. Семинардын максаты семинарга келген дыйкандар, фермерлер, жанагы механизаторлордун бардыгы бири-бири менен опыт алмашып, башка райондордон келгендерге өздөрүнүн советтерин айтып, анан көрүп атасыздар чакырылган бүт айыл чарбасын тейлеген ишканалардын бардыгы өздөрүнүн продукцияларын реклама кылып атат. Семинардын жүрүшүндө башка аймактардан келген мыкты үрөн өндүргөн дыйкандар сунуштарын ортого салышты. Адистердин айтымында облус аймагындагы дыйканчылыкты тейлөөдө техникалар дээрлик жетиштүү. Ушуну менен биздин бүгүнкү күнгө алынган маанилүү делген жаңылыктар топтому менен тааныштырдык. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.